Москвадагы мекендеш кирди чыкты көйгөйү кыйнап, ишеничтүү айдоочу табуу кыйын болуп жатса, жыргалга чалыңыз. Без пересетка, без посредниксиз өзүбүз алып барып келебиз. Дарек, метро проспект Мира. Унаабыз 7 орундуу Альфард жана Toyota Sienna. Таза тыккан ыңгайлуу. Wi-Fi интернет туташтырылган. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Тезинен жыргалга чал, таза кирди чыктыны колго ал. Байланыш номер +7 968 402 42 72. Экс вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун камакта калуу мөөнөтү 2 айга узартылды. Бул тууралуу 1 май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка ылайык, 1 май райондук соту анын баш коргоо чарасын карап, тергөө абагында калуу мөөнөтүн 24 апрелге чейин узартуу чечимин кабыл алган. Бирлей кетсек, 2022 жылдын 1 октябрында ага кылмыш жаза кодексинин алдамчылык менен иш козголгон. 2023 жылдын 24 январында Жеңиш Разаков кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Андан соң Ички иштер министрлиги анын кармалышы боюнча маалымат берген. Булак Супер Кежи. Орусиядан Өзбекстанга келаткан автобус кырсыкка кабылды. Орусиянын Оренбург облусунда Нижний Новгород Өзбекстан каттамы менен келаткан жүргүнчү автобусу жол кырсыгына кабылды. Бул туурасында аймактын ички иштер башкармалыгы кабарлады. Маалыматка караганда, айдоочу рулду башкара албай калып, автобус оодарылып кеткен. Автобуста 29 киши, анын ичинде балдар болгон. Кырсыктан эч ким жаракат алган жок. Бардык жүргүнчүлөрдү медиктер карап чыгышты деп жазылган башкармалыктын билдирүүсүндө. Оренбург облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы жүргүнчүлөр алгач жергиликтүү маданият үйүнө жайгаштырылып, кийин башка автобус менен жолун улантканын билдирди. Эске салсак, 2018 жылы Казакстандын Актөбө облусунда өзбек жарандары бараткан автобуста өрт чыгып, 52 киши өлгөн. Булак Коштыбы. Камчыбек Ташиев майрамдык иш-чарага балдакчан келди. Бүгүн 23 февраль мекенди коргоочулар күнүнө карата Бишкекте өткөн иш-чарага УКМК башчысы Камчыбек Ташиев балдакчан келди. Ташиев кызмат учурунда курман болгон аскер кызматкерлерин эскерип, алардын ата-энелерине жана жесирлерине ардак грамоталарды тапшырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси иш-чарага балдак менен келгени көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Булак Супер Кежи. Камчыбек Ташиев Альфа атайын кызматына барды. Бүгүн 23 февралда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев УКМКнын Альфа атайын кызматында болуп, жалпы өздүк курамды ата мекенди коргоочулар күнү менен куттуктады. Бул тууралуу атайын кызмат маалымат таратты. Белгилүү болгондой, анда УКМК башчысы бөлүктүн карамагына жаңыдан алынган куралдар менен да таанышып, жабдыктарды жана куралдардын күчүрмөн даярдыгын текшерди. Мындан тышкары УКМКнын төрагасы бөлүктүн алдында турган күчүрмөн тапшырмаларды ийгиликтүү аткаруу үчүн бардык зарыл болгон шарттар түзүлүп жаткандыгын баса белгиледи. Булак Супер Кежи. Белоруссияда чиновниктер үчүн өлүм жазасы киргизилди. Эл өкүлдөр палатасынын депутаттары акыркы окулган мамлекеттик кызматкерлер үчүн өлүм жазасын кабыл алышты. Мамлекеттик кызматкер, чиновник же аскер кызматкери мамлекетке жасаган чыккынчылык үчүн өмүр бою эркинен ажыратуу жана өлүм жазасына тартуу каралган. Андан тышкары кылмышка шектүү кармалган убакыттан тарта АЙВ угузулганга чейин 20 сутка убактылуу кармоочу жайда кармалат. Андан сырткары 500дөн 50 000 эсептик көрсөткүчкө чейин айып пул салынат. Эскерте кетсек, 100 Беларусь рублейи 3460 кыргыз сомуна барабар. Булак Назар Ньюс Кежи. Путин Орусия өзөктүк куралды өнүктүрө турганын билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин ата мекенди коргоочулар күнүнө арналган куттуктоосунда өлкө 2023 жылы өзөктүк куралды өнүктүрө турганын билдирди. Кремлдин сайтына жарыяланган видео кайрылуусунда Путин Орусиянын куралдуу күчтөрү Сармат ракеталык комплекс менен камсыздалганын айтып, өлкөдө гиперэндүү кинжал комплекстеринин өндүрүшү улантыларын жана армияга деңизде колдонулуучу гиперэндүү циркон ракеталары жапырт бериле баштаарын убадалады. Орусиянын флоту 3 атомдук крейсер менен толукталат. Мындан тышкары армия жаңы сокко уруучу системаларды, учкулсуз учактарды, артиллериялык комплекстерди, чалгындоо жана байланыш каражаттарын алат, деди Путин.
21 февралда Федералдык кеңешке жасаган кайрылуусунда Путин стратегиялык күчтөргө көп көңүл бурганы менен бир күн мурда континент аралык Сармат баллистикалык ракета учурулганын сөз кылган эмес. CNN телеканалы өз булактарына таянып, АКШ президенти Джо Байден Киевке сапары маалында өткөрүлгөн сыноо ийгиликсиз аяктаганын кабарлады. Шаршембиде Орусиянын мамлекеттик думасы АКШ менен өзөктүк куралды чектөө боюнча келишимди токтотуу тууралуу Путиндин мыйзам долбоорун колдогон. CNV-3 деген аталыш менен белгилүү стратегиялык куралдарды чектөө келишимине 2010 жылы АКШ менен Орусия кол койгон. Документ өзөктүк дүрмөттөрдүн санын чектеп, өлкөлөргө стратегиялык өзөктүк куралды өз аймагынан тышкары жайгаштырууга тыюу салат. Чалгындоодо өзөктүк ракеталарды жашырбоого жана тараптарды маалымат алмашууну камсыздоого милдеттендирет. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен өзөктүк куралды чектөө боюнча келишимди токтотуу тууралуу Путиндин чечимин өкүнүчтүү жана жоопкерчиликсиз деп атаган. Булак Ош ТВ.